Француз өкмөтү Париждеги зомбулук менен коштолгон наразылык акцияларынан кийин күйүүчү майга салыкты көбөйтүүгө мораторий киргизүүдө. Орусия Азов деңизиндеги Украин порторуна жолду жартылай ачканы белгилүү болду. Акыркы жолу алар мени ушунчалык сабагандыктан мен аларга мени өлтүрүп салгылачы деп жалбаргам. Кытайдагы тарбия лагеринде 3 ай отурган Уйгур улутундагы Мехригүл Турсундун окуясы кызуу талкууда. Саламатсызбы, бүгүн Азаттыкта дүйнөдөгү бул жана башка урунтуу окуялар жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Кубат Касымбеков. Француз өкмөтү бир нече апта бою уланган наразылык акцияларынан кийин күйүүчү майга салыкты көтөрбөй турууну чечти. Премьер-министр Эдуард Филипп бул планга жарым жылга мораторий киргизилерин 4 декабрда билдирди. Андан бир күн мурун президент Эммануэль Макрондун тапшырмасына ылайык өкмөт башчы оппозиция жана демонстранттардын өкүлдөрү менен жолуккан эле. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат. 3 декабрда премьер-министр Эдуард Филипп менен жолугуп чыккан оңчул борборчул Республикачылар партиясынын лидери Лоран Воквис өкмөт Франциядагы кризистин тереңдигин түшүнбөйт деди. Францияда оппозициячыл оңчул улуттук фронт партиясынын лидери Марин Ле Пен болсо өкмөт баалар боюнча өз сунушун чакыртып алышы керек деп эсептейт. Мен премьер-министр Эдуард Филипп дароо эле чечим сунуш кылат деп күткөн эмесмин. Бирок дагы бир жолу Эммануэль Макрон тарабынан сунушталып жаткан тирештин арты аянычтуу аяктай тургандыгын эскерттим. Эгер Макрон акыркы 50 жылдын ичинде өз элине ок аткан биринчи президент болгусу келбесе, анда анын чечими маанилүү, так жана тез болушу керек. Audible et, si je puis me permettre, immédiate. Франциядагы дээрлик 3 жумадан бери уланып жаткан көчө жүрүштөрү сары кемселчендердин демонстрациясы деп аталып кетти. Анткени наразылыкка чыккандардын көбү сары кемсел кийип жүрөт. Аларга дүйшөмбүдө тез жардам кызматынын айдоочулары да кошулду. Демонстрациялардын эң күчөгөн учуру өткөн ишемби болду. Анда Париждин Элисей талаасына чейин келген демонстранттарга тартип сакчылары көздөн жаш агызуучу граната жана суу замбиректерин колдонду. Полициянын маалыматына караганда демонстранттар Триумфалдык аркада дарактарды жулуп өрттөгөн. Ошондой эле жүрүшкө чыккандар тартип сакчыларын курчоого алып, ондогон автоунааларды, дүкөндөрдү өрттөп, жеке үйлөрдү жана кафелерди талкалашкан. Бул нерсенин болуп жатканы абдан өкүнүчтүү, бирок тилекке каршы азыр бул өкмөткө үнүбүздү жеткирүүнүн жалгыз ыкмасы болуп жатат. Наразылык акциясына президент Эммануэль Макрондун салыктарды жана бааларды көтөрүү, анын ичинде күйүүчү майга бааларды жогорулатуу демилгеси себеп болууда. Президенттин көз карашында күйүүчү майга салыктарды көтөрүү Францияны энергетикалык жактан көз карандысыз кылып, энергиянын жаңы булактары боюнча программаларды каржылоону көбөйтүүгө жардам бермек. Расмий маалыматтар боюнча өткөн жумада Париждеги наразылыкка 8 миңдей, ал эми бүткүл өлкө боюнча 100 миңдей адам чыкты. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Берүүбүздү улантабыз. Орусия Азов деңизиндеги Украин порторуна жолду жартылай ачканы белгилүү болду. Украинанын инфраструктура министри Владимир Милян Украин кемелери 10 күн мурунку жаңжалдан кийин биринчи жолу Керчь кыскынан өтүүгө мүмкүнчүлүк алганын шейшемби күнү билдирди. Милян Бердянск жана Мариуполь порторуна жол жартылай ачылды деп билдирди. Анын айтымында орус тарап кемелерди токтотуп текшергенден кийин гана Керчь көпүрөсүнөн өткөрүп жатат. Маалыматка ылайык учурда Азовко өтүү үчүн 17, Кара деңизге өтүү үчүн 1 кеме кезек күтүп жатат. Министр Орусия Керчь кысыгын эл аралык коомчулуктун чечкиндүү реакциясынан кийин ачып жатканын белгиледи. Бир күн мурда НАТО Москваны бир катар талаптарды аткарууга чакырган эле. Орусия жакында Керчь кысыгында украиналык кемелерди жана деңиз аскерлерин камакка алды. Мындай зомбулукту актоого болбойт. Биз тынчтанууга жана сабырдуулукка чакырабыз. Орусия Украинанын деңиз аскерлери менен кемелерин бошотушу керек. Ошондой эле деңиз навигациясынын эркиндигин камсыз кылуусу шарт. 25 ноябрда Керчь кысыгында Орусия менен Украинанын деңиз күчтөрүнүн ортосунда жаңжал чыгып, орус тарап Кара деңизден Азов деңизине өтүп бараткан 3 украин кемесин жана 24 деңиз аскерин камакка алган. Бул окуядан көп өтпөй Жогорку Рада өлкөнүн бир катар аймактарында 30 күндүк аскердик абал жарыялган. Дүйшөмбү күнү бул региондордо таколдогу аскерлердин мобилизациясы башталган.
Москва Керчь кысыгында чагымчыл ракеттерге барды деп тескерчи Киевти айыптап, муну Украин жетекчилеринин март айындагы президенттик шайлоо алдындагы оюну катары мүнөздөп жатат. Кремль Керчь жаңжалында кармалган Украин аскерлеринин тагдырын сот чечеринде билдирип келет. Сиз Азаттыктын жаңылыктарын угуп жатасыз. Америкалыктар Кошмо Штаттардын 41-чи президенти Джордж Бушту акыркы сапарга узатып жатышат. 5-декабрга чейин Буштун сөөгү салынган табыт Капитолий имаратына коюлуп, жарандар экс-президент менен коштошо алышат. Расмий коштошуу зыйнаты шаршемби күнү Вашингтондо өтөт. Джордж Буш АКШны Советтер Союзу ыдырап, Кыргызстан сыяктуу мамлекеттер эгемендүүлүккө ээ болгон маалда башкарып турду. Толугураак Карманбек Кулаев айтып берет. Джордж Герберт Уолкер Буш Америка Кошмо Штаттарын дүйнө жүзү өзгөрүүлөргө дуушар болуп жаткан маалда башкарды. Анын президенттик мөөнөтү башталгандан 1 айдан соң Берлин дубалы кулатылды. Тоталитардык доор аяктап, дүйнөгө эркиндиктин жаңы заманы келип жатат. Чыгыш Европада коммунизмдин доору аяктап, Буш Горбачев эко кансыз согушту аяктап, жарыша куралданууну токтотуу тууралуу стратегиялык келишимге кол коюшту. Биз АКШ менен СССРдин ортосунда фундаменталдуу жаңы мамиле курууну макулдаштык. Тирешүүнүн ордуна кызматташуу өкүм сурат. Мындан көп узабай Советтер Союзу ыдырап, АКШ дүйнөдө биринчилерден болуп Кыргызстандын эгемендүүлүгүн тааныган. Джордж Буш 1924-жылы Массачусетс штатында колунда бар финансист, кийин АКШнын сенатору болгон Прескотт Буштун үй бүлөсүндө туулган. 18 жашында Американын деңиз флотунда кызмат өтөп, Экинчи дүйнөлүк согушка катышкан эң жаш пилот болгон. Жубайы Барбара Буш менен 6 балалуу болуп, кызы 3 жашында ак кан илдетинен чарчап калган. Буш Уолл-стриттеги ишин таштап, Техаска барып, мунай казган компания ачып, бутуна бекем турат. 1960-жылдары саясатка аттанат. Джордж Буш президент Никсондун учурунда АКШнын улуттар уюмундагы элчиси, кийин президент Фордтун маалында Кытайда дипломатиялык миссияда кызмат өтөгөн. Андан соң АКШнын борборлук чалгын агенттигин ЦРУну 10 жыл жетектеген. 1980-жылы республикачылардын ичинде Рональд Рейганга атааңдаш чыгып, кийин 8 жыл анын вице-президенти болуп турган. 1988-жылы АКШнын 41-чи президенти болуп шайланган. I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Советтер Союзунун ыдырашы менен Буш дүйнөгө жаңы тартип идеясын сунуштайт. Буштун башына түшкөн биринчи эл аралык кризис 1990-жылы орун алган. Саддам Хусейн башкарган Ирак Кувейтти басып кирет. АКШ Иракка каршы биринчи согушту баштайт. Анда АКШ жеңгени менен Багдадка кирбейт. Саддам бийликте калат. Америкалыктардын 90% Бушту колдосо дагы кийинки 2 жылда экономикалык кыйынчылыктардан улам өлкөдө кошумча салык киргизилген. Муну менен Буш шайлоодо берген негизги убадасынан таят. read my lips. No new taxes. 1992-жылкы шайлоодо Джордж Буш демократ Билл Клинтонго утулуп калат. Бирок Клинтондан кийин бийликке Джордж Буштун уулу Джордж Уолкер Буш келип, ата-бала Буш Американы башкарган тарыхтагы экинчи үй бүлө болушат. Джордж Буш АКШнын эң узак жашаган экс-президенти, ал 80 жылдыгын парашюттан секирип белгилеген. Быйыл апрелде жубайы Барбара Бушту акыркы сапарга узаткан. Алар 73 жыл бирге жашап, Американ тарыхындагы эң узак жашаган президенттик үй бүлө болушту. Джордж Буш 30 ноябрда 94 жашында көз жумду. Карманбек Кулаев, Азаттык. Одан кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык Чекет.org. Эми күндүн башка окуяларына кыскача токтолуп кетели. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Ирандын соңку ракеталык сыноосун шейшемби күнү жабык талкуулаганы турат. Батыш өлкөлөрү Тегерандын өткөн дем алуудагы ракеталык сыноосун коопсуздук кеңешинин 3 жыл мурдагы резолюциясын бузгандык катары баалады. Маселен, Франция менен Британия Ирандын кадамын чагымчыл, дестабилдештирүүчү жана кооптуу деп аташты. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Иран сынаган баллистикалык ракета бир нече дөмөт алып жүргөн жөндөмдө экенин, жакынкы чыгыштын бүткүл аймагы менен Европанын бөлүктөрүнө жете аларын билдирген. Иран болсо бул программасы коргоону гана максатын көздөрүн белгилеп, өзөктүк дүрмөт алып жүргөн жөндөмдүү ракеталардын корун түзүүгө багытталган эмес деп ырастады. Ал тапта Израиль Хезбалла согушкерлери тоонун туннелдерин бутак алган операциясын жарыялады. Армиянын маалыматына караганда, бул операциянын
алкагында Хезболланын Израилдин Ливан менен чек арасында жер алдында колдонгон туннелдери бутагалынат. Бул үчүн Израилдин түндүк чек арасындагы куралдуу күчтөрү көчүрмөн даярдыкка келтирилди. Бирок армия Ливандын чек арасына өтпөстөн Израилдин аймагында гана аракеттенет. Израиль армиясынын өкүлү Джонатан Канрикус өз өлкөсүнүн операциясын Хезболла одону жана чектен чыккан аракеттерге барып жатканы менен түшүндүрдү. Иран колдогон Хезболла Ливандын саясатында маанилүү роль ойногон уюм. Ошондой эле Сириядагы кагылышууга аралашышкан аскердик да топ болуп эсептелет. Бул топ Израилдин билдирүүсүнө жооп кайтара элек. Акыркы жолу алар мени ушунчалык сабагандыктан мен аларга мени өлтүрүп салгылачы деп жалбаргам. Кытайлык уйгур Мехригүл Турсундун окуясы социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратып, Бейжиңдин саясий тарбия лагерлеринин маселесине кайрадан коомчулуктун көңүлүн бурдурду. Мехригүл Шинжаңдагы мындай лагерде баш аягы 3 ай отурган. Ал өз башынан өткөргөнүн 28 ноябрда АКШ Конгрессинин Кытай боюнча комиссиясына айтып берген. Ал терезеси жок жер төлөөдөгү камерага камалганын, бир бөлмөдө 60 киши кармалып, сыз жерде кезектешип укташканын билдирген. Ошондой эле аларга белгисиз дарыларды берип, ак суюктукту мажбурлап жиберишкенин, андан айрым аялдар кансырап өлүм алдында жатканын да кошумчалаган. Бир нече жыл мурда Мехригүл Египетке окууга кетип, ошол жакта турмушка чыккан. 2015-жылы балдары менен Кытайга туугандарына учурашканы келгенде аны кармап кетишкен. Кытай бийлиги 3 жыл бою аны өлкөдөн чыгарган эмес. Өткөн жайда гана ага Египетке барып келүүгө уруксат берген. Каирге келгенден кийин Мехригүл АКШга чыгып кеткен. Кытай Шинжаңда 100 миңдеген уйгур, казак жана кыргыздардын укугу бузулуп жатканын четке кагып келет. Расмий Бейжиң тарбия лагерлерин кесип жана тил үйрөтүүчү кадыресе билим берүү борборлору катары мүнөздөп жатат. АКШнын космос агенттиги НАСА жасаган аппарат 2 жылдан ашуун жол жүрүп, акыры Бену астероидине жетти. Osiris Rex аппараты 500 метрлик астероиддин орбитасына ушул айдын этегинде кирип барат. 3,5 метрлик аппарат астероиддин айланасында 2,5 жылдай болуп, аны картага түшүрүп 2023-жылы жерге айрым үлгүлөрдү алып келет. Миссиянын негизги максаты күндүн жылуулугунун астероиддердин орбитасына тийгизген таасирин иликтөө. Буга чейин бир дагы аппарат мынчалык кичинекей космостук объекттин орбитасына кирген эмес. Жаңылыктардын соңунда хорватиялык футболчу Испаниялык Реал Мадрид клубунун жарым коргоочусу Лука Модрич алтын топ менен сыйланды. Ал соңку 10 жылдан бери бул абройлуу сыйлыкты колунан чыгарбай келаткан Португалиялык Криштиану Роналду менен аргентиналык Лионель Мессини артка калтырды. Luka Modric! Сыйлыкты тапшыруу аземи дүйшөмбүнүн кечинде Парижде өттү. Лука Модричтен кийинки 2-орунду Роналду ээлесе, 3-орунга франциялык Антуан Гризман татыктуу болду. Хорватиялык футболчу ойногон Реал Мадрид клубу быйыл Чемпиондор лигасын кайрадан утуп алды. Модрич ошондой эле Хорватиянын футбол курамасын дүйнөлүк чемпионаттын финалына чейин жеткирди. Бирок анда Хорватия Францияга кубокту уттуруп жиберди. Мен өзүмдүн жеке сыйлыктарымдын баарын дүйнөлүк кубокко айырбаштап алгым келмек. Тилекке каршы чемпионатта канчалык жакшы ойносок да, андай болгон жок. Кантсе да Хорватия сыяктуу чакан өлкө үчүн бул ишин алгыс окуя. Бирок мен чемпион болуу үчүн баарын бермекмин. Алтын топту Франс футбол журналы 180ден ашык өлкөнүн журналисттеринин добуш берүүсү менен жылдын мыкты футболчуна ыйгарып келет. Буга чейин Европанын футбол ассоциациясы да 33 жаштагы Модричти жылдын мыкты футболчусу деп атаган. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз azаттык.org. Ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан, YouTube'дан жана Facebook'тан көрсөңүздөр болот. Аман туруңуздар.